Асаналиев Адилет Аксуу району Октябрь айыл аймагы. Каналдарды калыбына келтирүү маселеси, айыл чарба кредитин жеңилдетүү дейт. Алууну жеңилдетүү. Бул боюнча мен тапшырма бергем, где-то 12-13 кагаз чогултат экен. Ошону азайткыла деген тапшырма бердим. Азайтып, баягы тез алганга шарт түзүп бергиле деп. Анан ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетишим керек. Кредит десе эле бекер акча алып аткандай алып биз кыргыздар сразу той берет экенбиз да. Мына ошондой фактылар да болду. Той берип салып, мен кошунамда эмнем артык, балам мен сынып калбасын, жакшы үйлөйүн деп туруп, бүт кредитти үйлөнүү тоюна жумшап салып, уулунун. Мына азыр кредитин төге албай отургандар бар мынакей. Кредитти алып, бирди 2, 2-ни 3 кылыш керек. Ошон үчүн алыш керек. А эгерде өзүңдүн менчик акчаң болсо, мага десең, каяка болсун чача бер да. Мына мага ыйлап ушу кайрылып аткандар да бар. Ушу кредитим жаба албай калды, мына ушинтип. А эмнеге жаба албай калды десем, башканы ал айтпайт. А мен башка жактан информация алсам, точно информацияны алып келдим. Мына той кылып салган, анан кредитин жаба албайт. Ошондойго барбасак да ушуну, анан ысырапчылык. Ысырапчылыктагы токтобой атат. Мен указ да чыгарып бердим. Мына молдокелерди да сурандым, элге түшүндүрүп, жайылтып айткылачы айланайын. Ушу ысырапчылык токтотсунчу деп. Түштөндүрүү деген бир балекетти таап алыштыр. Куда тозгондо. Бир тууганым түштөндүрөт, улуусу, ортончусу, кичүүсү, анан кудамдын кудасы, классташтарым деп отуруп, 7 жылкы союлуп кетти бир жерде. Bir түндө 7 жылкы, bir күндө. Бардың, коңдуң, эртеси күнү кеттиң, 7 жылкы. Не деген ысырапчылык булай? Андан көрө ошону топтоп туруп, ошого кеткен расходду ошо үйлөнүп аткан 2 балага берсең, мына сага жарым квартирасын төлөп коесуң. Ошол расход менен. Ушул эле ошо кредит алып иштетүү маселеси, анан жанагындай немелерге жумшап салбай, текке кетирип. Мисалы, огородторго, кече Баткенге барганда көрдүңүздөр го, барыңыздар эле. 4 сотук жерге теплица уюштуруптур. Мына бадыраң өсүп атат, эң сонун бадыраң. Помидор өстүрсө болот, сабиз өстүрсө болот. Бизде, мисалы, айылдарда, мына мен өзүм айылымды айтайынчы, башка жакта айтсам таарынат экенсиңер, бизди жалкоо деди деп. Өзүмдүн айылымда мына 20 сотук, 30 сотуктан огородтору бар, участоктары барлар бар. 10-15 сотуктан кем эмес. Бүт бары курай басып айдалбай жатат. Илгери Союз кезинде биздин апабыз огородко баарын айдачу эле. Бадыраң, помидор айдачу эмеспиз, анткени бышчы эмес. Сабиз, ашкабак, картошка. Азыр менин айылымда андай айдагандар жок. Айылда жашайт, бирок шаардан барып сатып келип жейт. Мына баарыбыз эле ошондойбуз. Айылда тургандардын баары эле ошондойбуз. Быша турган нерсени айдап, ошол акчаны алып туруп, кредитти алып, бир өзүн өзү актай турган ушундай нерселерге салсак, ошо бала чакага деле витамин болот ошо айылда жашаган. Өзүбүз да мындай иш аракет кылалы да. Так.